COVID-19 пандемиясы экономикалык кризисти күчөтүп, кесепетинде көп өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда жакырчылык күч алууда. Кыргызстанда 2020 жылы жакырчылыктын көрсөткүчү өсүп, жакырчылыкка кептелген адамдардын саны 700 миңден ашкан. Кыргызстандагы оор каржылык абал, калктын жакырдануусу, шылуундукка жол ачып, бир нече айда же бир нече жумада эле салган акчаңарды көбөйтүп беребиз деген алдамчы уюмдардын активдешүүсүнө алып келди. Адатта мындай белгисиздик, татаалдык шартта адамдардын ар кандай кутум теорияларына алдамчыларга көбүрөөк ишенишине алып келет. Мунун алдын алуунун бир жолу медиа сабаттуулукту жогорулатуу. Масон кутуму, еврей коркунучу, дүйнөлүк өкмөт, 5G антенналары жана Билл Гейтстин чиптери. Мунун баары кутум теориялары. Кылымна бери адамзат болуп жаткан көрүнүштөрдү түшүндүргөн ар кандай кутум теорияларын ойлоп таап келет. Бул конспирологиялар миңдеген, керек болсо миллиондогон адамдык жоготууларга алып келген. Бирлери 5G антенналары коронавирус таратат деп ишенип, аны өрттөсө, башкалары балдарын эмдөөдөн баш тартууда, болгондо дагы массалуу түрдө. Керек болсо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму муну адамзаттын ден соолугуна коркунуч келтирген жагдайлардын тизмесине кошкон. COVID-19 илдетине чалдыккандардын алгачкылардын бири мен болдум окшойт. Анан мен ушул социалдык тармактарга мен ооруп калдым деп жазсам, ошол фейк, кээде учурда фейк эместер дагы сага массондор бунун үчүн канча төлөп беришти, өкмөттөн сен акча алып атасың да, жумушуң токтоп калышын айтып атасың да, бул оору жок деп ишенбей туруп алгандыгы баягы ушундай караңгылыкка алып келди. Бүгүнкү күндө ошол дагы эле болсо 21-кылымда азыркы калктын көпчүлүк масса мындай ошондой кутум теорияларына, мындай илимий жактан далилденбеген бир тыйнактарга ишенгендигинин өзү, бул өзү коом үчүн абдан бир чоң белги да. Коронавирус эмдөөсү дагы коркунучта. Бириккен Улуттар уюмунун башчысы Антонио Гутерриш пандемияны жеңүүгө бир гана вакцинанын алуу келбесин, алды менен аны колдонууга адамдар макул болуш керектигин айткан эле. Биз бир катар өлкөлөрдүн көптөгөн жарандары COVID-19 илдетинен эмдөө алууга ашыкпаганы же болбосо андан такыр эле баш тартканы жөнүндө кооптуу маалыматтарды алып жатабыз. Кутум теориялары жана эмдөөгө болгон ишенбөөчүлүк маанай адамдардын саламаттыгына чоң коркунуч жаратууда. Антонио Гутерриш, Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы. Бул жерде жаттама билим менен критикалык ой жүгүртүү, медиа сабаттуулуктун айырмасы жөнүндө сөз болуп жатат. Анткени конспирологиялардын авторлору өз теориясын бекемдөө үчүн фейк маалыматтарды колдонушат. Сынчыл ойлом жакшы өнүкпөгөн шартта тилекке каршы элдин көпчүлүгү ошондой далилденбеген, жеңил ишенсе боло турган, көпчүлүктүн башын жеңил айландырып кое турган нерселерге көбүрөөк ишенип атабыз да. Ошондон бул биздин кыргыз коомчулугу үчүн, тигири жаштар үчүн абдан бир менин оюмча коркунуч бар да мончо. Бул бүгүнкү күндө мектепте тилекке каршы мындай жанагындай даяр фактологиялык билим берип гана тилекке каршы сынчыл ойлом бизде жок болуп атат. Балдарыбызда сынчыл ойлом жок болуп атат да. Менин оюмча ошол сынчыл ойлом багытында биздин өлкөдө билим берүү жаатында болобу, башка тармактарда болобу ушул бактан аксап атабыз. Ошондуктан тилекке каршы бул ошол коомдун медиа сабаттуулугуна, маалыматтарды талдай билүүдө тилекке каршы тоскоолдук жаратып атат да. Вирус пайда болуп, күч алган маалда жана бүгүнкү күндө дагы бул өңдү такталбаган жалган маалыматтар тынымсыз тарап жатат. Негативдүү жаңылыктарды алууда адам түрдүү ооруларга кабылышы толук ыктымал. Ошол менен катар туура эмес, анализденбеген маалыматтар жарандарды экономикалык жактан да бир топ зыянга учуратып, куру чыгымдарга алып келет. Это как люди вошли в ажиотаж и в истерию. Сколько людей... Адамдар өздөрүнчө ызы-чууга, дүрбөлөңгө түшүп, керексиз дары-дармектердин баардыгын сатып алышып, кийин кайра мунун баардыгын эмнеге сатып алдым деп өздөрүнө таң калган учурлар болду. Ал эми чынында керек болгон препараттар жок болду. Мен өзүм дагы мындай кырдаалга туш болдум. Зарыл болгон дарыны таба албай, туугандардан издеп тапсак дагы алардын баасы 5-6-7 эсеге кымбат турду. Адамдар маалыматты талдабай туруп кабыл алышат. Телевизорлордон укканын, интернеттен окуган же балким доктор эмес, бирок ак халатчан кишинин айткандарына ишенип калышат. Эгерде ар бир адам өзү үчүн маалыматты текшерсе, талдаса, мынчалык чыгымы болушмак эмес. Бирок бизге кимдир бирөөнүн айтканына ишенип калуу жеңил да. Бул жерде бир гана сунуш бар. Укканыңызды, көргөнүңүздү фильтрден өткөрүп, текшерип чыгыш керек. Фильтровать про то, что вы смотрите, то, что вам говорят. COVID-19 пандемиясынын дагы бир кесепети жакырчылыктын күч алуусунун фонунда финансылык шылымдардын пайда болуусу. Өлкөдө экономиканын төмөндөсүнүн масштабы 20-кылымдын 90-жылдардагы абалга келди. Кыргызстандагы оор каржылык абал, калктын жакырдануусу, салган акчаңды аз эле күндө көбөйтүп беребиз деген алдамчы уюмдардын активдешүүсүнө алып келүүдө. Мындай уюмдар өздөрүн банктар, инвестициялык компаниялар же криптовалюталык биржалар деп атап келишет. Кризисте көп киши жумуш жоготкон үчүн, кирешеси кичирейген үчүн көбүнчө ишкерлерибиз же болбосо жарандарыбыз баягы уттурган нерсесин аз кичинекей убакытта кайра утканга аракет кылышат да.
анан ошондо ар кандай пирамидалар деп коебуз же болбосо жана сетевой маркетинг болот же ар кандай спекуляцияга окшогон сунуштар ортодо пайда болот. Көп акча беребиз деп ошо немени приманка катары колдонуп көп кишини тартып келишет. Бирок баарыбыз билгендей эле Кыргызстандын ичинде же болбосо мисалы башка өлкөлөрдүн ичинде бир кирешенин үстүнө түшкөн доход же болбосо бир капиталдын үстүнө түшкөн киреше болжомолдоп алганда 20%-ден өспөйт. Жогору болбойт да. Кыргызстанда мисалы баарын карап көрсөк бир 15-16%-ын тегерегинде болот. Ошон үчүн жарандар сиге түшүнгөн нерсеге инвестиция кылса, өзү мындай ишине турган бир адамга каражатын берсе, анда көп мисалы 50 же 60% рискти төмөндөтөт. Анан түшүнбөгөн же болбосо биринчи жолу көрүп аткан адамга барып колуна каражатын карматып, анан 3 айдан кийин ошо берген 1000 сом, 3000 сом болуп кетет же 2000 сом болот десе, мунун жанагы 99% менен бул же афера же болбосо финансовый пирамида деп айтсак болот. Адистердин айтымында тармактык маркетинг жумушсуздук күч алган мамлекеттерде гүлдөйт. Социалдык абалы начар болуп турган абалдар экономикалык стресске кабылып, кылтакка илинет. Ал эми адамдык ресурсту пайдаланып, биринин баш кийимин бирине кийиштирген лидерлер ортодо акча өнөп жок болушат. Финансовый пирамидаларга келгенде булар эң азынан бир 50% же болбосо 100% же болбосо жылдын ичинде 200%га чейин берген инвестицияны көбөйтөбүз деген бир убада менен келет. Анан ошо убаданын артынан көп киши кармалып, анан жоготуп жатат да каражатын. Эми инвестиция кылып атканда албетте жалгыз эле жана киреше жагын карабастан бир адам баласы же жараныбыз, ишкерибиз болобу түшүнгөн нерсеге инвестиция кылыш керек. Эгер ал нерсени түшүнбөсө, бир ар кандай жаңы модный сөздөр болот, же болбосо Американын рыногунда дейт, же болбосо Япониянын рыногунда бир жаңы бир товар чыкты, же болбосо жаңы бир ценный бумага чыкты, анан ошого инвестиция кылсак бир укмуш болуп өсөт дегенде ошо түшүнбөгөн нерседен алыс болуш керек да. Мындай көйгөйлөрдү чечүүнүн бир эле жолу бар. Ал калктын медиа сабаттуулугун жогорулатуу. Медиа сабаттуу болуу 21-кылымдагы адам үчүн окуганды, жазганды билген сыяктуу эле эң керектүү жөндөмдөрдүн бири. Бүгүнкү күндө маалыматты чектөө дээрлик мүмкүн эмес. Анткени биз медиа дүйнөсүндө жашап, түрдүү булактардан ар кыл маалыматтарды күн сайын алып турабыз. Андыктан ар бир адам маалыматты ылгап, аны талдап, андан кийин гана кабыл алганды үйрөнүшү керек. Бул жөндөмдүн зарылдыгын пандемия доору ачык даана көрсөтүп жатат.